актуалдуу маселе. Үчүнчүсү коомдук бюджеттик угуулар. 3 негизги маселе. Бул иш-чара 3 тарап менен уюштурулуп атат. Биринчиси Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлиги. Экинчиси жергиликтүү өз алымынча башкаруулардын союзу. Үчүнчүсү элдин үнү жана жергиликтүү өз алымынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процесс деген Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган жана өнүктүрүү саясат институту ИПР тарабынан ишке ашкан долбоор бар. Ошол 3 жак ушул сиздерди чакырып уюштуруп атат. Биз өзүбүздү тааныштырып кетели. Менин атым Азамат, фамилиям Мамытов. Ушул уюштуруучулардын бирөө элдин үнү жана жергиликтүү алымынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги бюджеттик процессте муниципалдык финансы жана коомдук бюджеттик угуулар боюнча координатор болуп иштейм. Жанымда Айтбаев Данияр. Ушул сиздер билгендей Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алымынча башкаруулардын союзу деген союз МСУ деп коет. Ошо союз МСУнун өкүлү Айтбаев Данияр. Мындан тышкары бизде онлайнда Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинин дем берүүчү гранттар бөлүмүнүн адиси Жусурова Мира кечип коесуздар. Анан азыр бизге ошо Болот Касымов дагы келип кошулат. Негизги уюштуруучулар ушул. Анан бюджеттер аралык мамилелер алдындагы ошо бюджеттер аралык саясат бөлүмүнүн башчысы Нурумбетов Сыймык дагы бизге кичине кое туруп программа боюнча техникалык маселелер боюнча кимге командировочный керек болсо Даниярга формасын толтуруп, датасын жазып берип коюңуздар. Анткени башка райондордон келген айыл өкмөттөр бар. Түшкү тамак 12:30-дан 1:30-га чейин. Түшкү тамак ушул жерде болот, мына бул маңдайыбыздагы кухняда. Анан программа боюнча бизде саат 4-кө чейин. Бирок Баткен областы баягы башка областтардан салыштырмалуу кичине саны аз экен. 35 эле адам отурат. Биз кичине бир жарым саатка, бир 40 мүнөткө кыскартсак болот. Кетчү адамдар бар үйлөрүнө, кыскартканга аракет кылалы. Бирок ал өзүбүздөн дагы көз каранды. Обедти убагында кирип, убагында жеп, убагында чыгып, убагында баштасак, бир жарым саатка чейин кыскартсак болот. Жарым сааттан. Командировочный боюнча айттым. Эмнелер блокноттор берилген, ручкалар берилген. Азыр Мира сиздерге ошо стимгрант боюнча презентация кылып берет. Суроолоруңуздарды жазасыздар. Суроонун аягында анан Болот бизге кошулат деп ойлойбуз. Болот кошулганда анан сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Андан тышкары ошо азыркы боло турган презентацияны биз папкаларга дагы салып койдук. Ошол презентациялар боюнча да карасаңыздар болот, эгер бул жерден жакшы көрсө. Биздин проекттер аркы жакта эле, просто жакшы тартпайт экен ал жерде интернет. Мындай өзү подвалдын астында экен, анан бул жерге жылдырганга туура келди. Бирок слайдтар сиздердин материалдарда бар. Сиз даяр болсоңуз, анда учурашып алып баштасаңыз болот. Слайдыңыздарды көрсөткөнгө укуп берип койдум. Бул жерде кетели связь кичине начар болуп атат тилекке каршы. Ошондуктан биздики сиздерге начарыраак угулат, бирок сиздердики бизге жакшы угулуп атат. Ошондуктан урматтуу коллегалар, угулуп атабы? Койсоңуз бирдеме деп мен звукту берип алайын. Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары? Угулуп атат, Болду, жакшы эле. Баштай берсеңиз болот. Саламатсыңарбы да бир жолу.
Дем биринчи гранттар бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Жусурова Мирамын. Бүгүнкү семинар ушул Кыргыз Республикасынын 2015 жылдын 21 апрелиндеги номер 230 өкмөтүнүн токтому дем берүүчү гранттардын эсебинен долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу боюнча нускаманы бекитүү тууралуу жөнүндө болот. Азыр бүгүнкү семинарга тийиштүү слайдтарга көңүл буруп коюңуздар. Азыр Мира, жанагы биздин эмебиз бар эмес беле, видео роликти биринчи көрсөтүп коелу, Видео роликти көрсөтүп туура ошону көрсөтүп коюңуздар. Ооба. Связь начала полудоптали. Дем берүүчү өлүштүк грант жактан өнүктүрүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына республикалык бюджеттен берилүүчү акча каражаттары. Ал жергиликтүү бюджеттердин жана башка тартылган каражаттардын үлүштүк катышуусу менен долбоордук конкурстук негизде ушинтип кичине үзүлүп эметиши мүмкүн. Бюджеттен берилүүчү акча каражаттары. Ал жергиликтүү бюджеттердин жана башка тартылган каражаттардын үлүштүк катышуусу менен долбоордук конкурстук негизде жүргүзүлөт. Системаны түзүүнүн максаттары: иштин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, процесстин катышуучуларынын ортосунда маалыматтык үлүштүк катышуусу менен долбоордук конкурстук негизде жүргүзүлөт. Системаны түзүүнүн максаттары: иштин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу, процесстин катышуучуларынын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттешүүнү оптималдаштыруу. Жакшы көрмөт. Беркини баштай берели, урматтуу коллегалар. Прямой болуп кетти. Бар экен кабель. Мира, баштай бересиз, тигил интернет слабый болуп жакшы көрсөтпөй атат презентацияңызды. Баштай бересиз. Хорошо, рахмат. Так, азыр. Көрүнүп атабы слайдтар? Биринчи ачып алышыңыз керек. Биринчи ачып алышыңыз керек слайдты, анан көрсөтөсүз. Көрүндүбү? Көрүндүбү атаман? Ооба. Рахмат чоң. Так, жогоруда айткандай, мына номер 230
Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн токтому 2015 жылдын 21 апрели бул токтомдо кантип эң биринчи үлүштү гранттарды каттоо, толтуруу жана каржылоо тууралуу бүгүнкү семинар. Башынан айтып кетсек, бул үлүштүк эң биринчи гранттар деген эмне? Биринчи азыр сайт башталганга чейин бул китептер жөнүндө айтып кетейин. Мына мындай токтом ар бириңизде бар деп ойлойм. Анткени убагында бул ар бир айыл өкмөткө берилген. Мындай китептер бул жерде кыргызчасы жана орусчасы бар. Бул китепте бүт бары ушул кайсыл тиркемелер тиркеле турган жана кайсы документтер керек экендиги ушунун ичинде бүт бары жазылуу. Жана кийинки китебиз биздеки мындай автоматташтыруу китеп. Бул китепте жанакындай азыр биздин регистрациялар порталы аркылуу болгондон кийин ушул китептин ичинде кайсыл даже жада калса кайсы кнопкадан кийин кайсы кнопканы басыш керек деп бүт бара ушул жерде подробно көрсөтүлгөн да жазылуу. Бул китептер жок болсо биздин АЭС Симгрант деген сайтыбызда оң жагында бүт инструкциялар көрсөтүлгөн. Кыргызчадагы, орусчадагы бул китеп жок болсо ошол жерден эле окуп, таанышып, ошол жерден көрүп алсаңар болот. Эми слайдка өтсөк, үлүштүк эң биринчи гранттар деген эмне? Бул бюджеттин каражаттарды натыйжалуу сарптоо, жергиликтүү бюджеттин кирешелерин көбөйтүү жана жергиликтүү киреше булактарын толук мобилизациялоо максатында айыл өкмөттөрүндө республика бюджеттен берилүүчү трансферттер болуп эсептелинет. Үлүштүк эң биринчи гранттар кайсыл чыгымдарга багытталган? Үлүштүк эң биринчи гранттар бул бир жылдын финансылык бир жылдын ичинде аякталыш керек жана пайдаланууга берилиш керек. Жана бул долбоор капиталдык чыгымдарга багытталган. Эң биринчи гранттар кимге жана кандай тартипте берилет? Эң биринчи гранттар бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына конкурстук негизинде берилет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул жобонун жана долбоорду даярдоо нускамада каралган шарттарга ылайык эң биринчи гранттарды алууга табышнама берүүгө укуктуу. Бир долбоорго канча берилет жана конкурс канча этапта өткөрүлөт? Бир долбоорго 3 миллиондон ашпаган сумма берилет. Эң биринчи гранттар алууга конкурс 2 этапта өткөрүлөт. Бул биринчи этабы берилген документтерди каттоо жүргүзүлөт. Жана экинчи этабы кош каржылоо үчүн долбоорлорду баалоо, тандоо жана бекитүү боюнча ишке ашырылат. Үлүштүк эң биринчи гранттардын бөлүштүрүү механизми эскиден негизги айырмачылыктары. Бул эски болгондо бул 462 токтом болчу буга чейин. Ошол токтомдун айырмачылыктары. Бул долбоорлорду тандоо райондук деңгээлде жүргүзүлөт. Азыркы 230 токтом боюнча айыл өкмөттүн долбоорлорго салган салымы 7%дан 30%га чейинки акчалай гана түрдө болот. Мурунку 462 токтомдо иш түрүндө да берүүчү, бул токтомдо болсо бизде акчалай гана түрүндө болот. Долбоорлорду тандоо баллдардан жана критерийлердин негизинде жүргүзүлөт. Долбоорлорду тандоо комиссиясына өкмөттүк эмес уюмдардын жана коммерциялык эмес уюмдардын мүчөлөрү катышат. Долбоорлорду даярдоодо, ишке ашырууда мониторинг жүргүзүүдө жана баалоо тийиштүү жоопкерчиликтүү адистер тартылат. Долбоорлорду даярдоодо жана тандоодо мөөнөттөр коюлган. Ал мөөнөттөрү кийинки слайдтарда көрсөтүлгөн, ошол жерден толук дагы айтып берем. Айыл өкмөт боюнча мурда ишке ашырылган долбоор боюнча мыйзам бузуулар катпаса, бул айыл өкмөттү конкурстан четтетилет. Ал дагы кийинки слайдтарда көрсөтүлгөн жана кененирээк айтып беребиз. Кийинкиси мына бул слайдта
көрүп тургандай, жергиликтүү бийлик органдары долбоорлорду даярдоо боюнча демилгелөөчү топ түзүлөт дагы шаардык жана райондук финанс бөлүмдөргө долбоорлорду каттоо жана анализдөө жүргүзүшөт дагы. Кийин анан райондук деңгээлде жана облустук жана республикалык маанидеги долбоорлорду тандоо боюнча комиссия түзүлүп, анан биздин Кыргыз Республика экономика жана финанс министрлигине бекитүүгө жана каржылоого жөнөтүлөт. Долбоорлорду каттоо жана кабыл алуу мөөнөттөрү. Долбоорлорду каттоо бул мамлекеттик финансыны башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын райондук жана шаардык аймактардын органдары тарабынан ишке ашырылат. Пландалган жылга долбоорлорду эң биринчи гранттардын эсебинен кош каржылоого тандоо жүргүзүү үчүн долбоорлорду каттоо ушул жылдын 1 августунан 31 декабрына чейин мезгилде ишке ашырылат. Мисалы, эмдигил 22 жылга долбоор киргизебиз десеңиздер, анда ушул жылдын 1 августунан баштап 31 декабрына чейин катталышыңар керек. АЕС Грант деген порталына. Конкурста берилген долбоорлорго каттоо номери ыйгарылат жана берилген документтердин тизмеси каттоо баракчасына көрсөтүлөт. Анын тараптар кол койгон бир нускасы мамлекеттик финанс башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык органдарына калат, ал эми экинчиси арыз берүүчүгө берилет. Шаардык жана райондук финанс бөлүмдөрүнүн долбоорлорду кабыл алууда милдеттери жана мөөнөттөрү жогоруда айтылган мөөнөттөрү боюнча болот. Бул шаардык жана райондук финанс бөлүмдөр ушул жободун жана нускаманын талаптарына ылайык келбеген долбоорлордун тизмеси боюнча долбоорлорду каттоо мөөнөтү аяктагандан кийин, бул 31 декабрда аякталат, 10 календардык күндүн ичинде арыз берүүчүгө маалымдайт. Жана арыз берүүчү долбоорлорду каттоо аяктаган күндөн тартып 20 календардык күндүн ичинде айтылган сын пикирлерди четтетүүгө жана долбоор боюнча шаардык жана райондук финанс бөлүмдөрүнө коштомо кат менен киргизүүгө укуктуу. То есть сопроводительный письмо менен 20 күндүн ичинде. Ушул жобонун жана нускаманын талаптарына ылайык келген жана ылайык келбеген долбоорлордун тизмеси долбоорлорду каттоо аяктаган күндөн тартып 25 календардык күндүн ичинде долбоорлорду тандоо боюнча комиссияга жана мамлекеттик финанс башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ошол жободо 3 тиркеме бар, ошол тиркемеде келтирген форма боюнча берилиш керек. Тиркеменин кандай аталышын дагы айтып. Мына эң биринчи гранттар боюнча конкурска тапшырылган долбоорлор жөнүндө маалымат деген тиркеме болот. Кийинки тиркеме, кийинки слайд, шаардык жана райондук финанс бөлүмдөрүнүн башчыларынын жоопкерчиликтери. Долбоорду тандоо боюнча комиссиянын кароосуна жана мамлекеттик финансыны башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга катталган долбоорлор жөнүндө маалыматтын өз убагында жана толук жана жеткиликтүү берилишине мамлекеттик финансыны башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык органынын жетекчиси жоопкерчиликке тартат. Долбоорлор төмөнкүдөө учурларда кандай учурларда каралбай жана четке кагылат. Бул мисалы эң биринчи гранттын эсебинен каржылануучу бүтпөй калган долбоор болсо, мисалы быйылкы жылы бир долбоорду тапшырып, анан ал долбоор ушул жылдын аягына чейин бүтпөй калса, ошондо кийинки жылга ал айыл өкмөттүн долбоорлору каралбайт, пока ушул быйылкы жылдын долбоорун аягына чейин чыгарып,
ишке киргизүү документтерин тапшыргандан кийин анан кийинки жылы долбоор карала баштайт. Же болбосо мурда түзүлгөн макулдашуулар боюнча аткарылбаган милдеттенмелер болсо каралбайт. Дем берүүчү гранттар эсебинен каржыланган долбоорлорго карата аткарылган иштердин наркынын ашып кетиши же болбосо акча каражаттарын максатсыз пайдаланышы жөнүндө контролдоочу укук коргоо органдарынын жазма буйруктары болсо каралбайт. Же дем берүүчү гранттардын эсебинен каржыланган долбоорлорго карата аткарылган иштердин наркынын ашып кетиши жана финансылык тартип бузгандары тууралуу соттун чечимдери болсо да каралбайт долбоорлор. Долбоорлорду каржылоонун тартиби. Бул долбоордун каржылоонун 3 траншка бөлүнөт. Биринчи транш бул долбоордун жалпы суммасынын 30% өлчөмүндөгү аванс менен каржыланат. Экинчи транш 65% түзөт. Ал төлөмдөр, аванстык төлөмдөрдү алып салганда келишим, то есть жанакы подрядчы менен айыл өкмөттүн ортосуна түзүлгөн келишим боюнча долбоордун наркынын 20%-нан кем эмес өлчөмдөгү түзгөн иштерди иш жүзүндө аткаруу жөнүндө тапшырылган отчеттун негизинде гана 65%-дык экинчи транш каржыланат. Ал эми үчүнчү транш бул курулуш иштерине келишим боюнча долбоорлордун наркынын 5%, бул аяктоо отчетторун тапшыргандан кийин гана каржыланат. Ошондо биринчи транш 30%, экинчи транш 65%, үчүнчү транш 5% болгон, ошондо жылдын аягында 100% каржыланат. Долбоорлордун мониторинги жана баалоосу. Долбоорлордун ишке ашыруунун мониторинг жана баалоонун төмөнкү деңгээлдери белгиленет. Бул шаардык жана райондук финансы бөлүмдөрдө долбоорлорду тандоо боюнча комиссия жана грант алуучулар тарабынан ушул жобонун жана нускаманын талаптарына аткарылышынын мониторингин ишке ашырат. Жергиликтүү кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан долбоорлорду жүзөгө ашырылышын мониторингдөө жана баалоону ишке ашырат. Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан долбоорлорго талаптар. Бул объект сөзсүз түрдө муниципалдык менчикте болушу керек. Объект шаарды жана айылдык аймакты өнүктүрүү программасына киргизилиши керек сөзсүз түрдө. Суралган каражат жогоруда айткандай 3 миллиондон ашпашы керек. Жана долбоор жергиликтүү бюджеттин же бюджеттен тышкары булактардын каражаттарын каржылоону камсыздоо болуш керек. Жана долбоор экологиялык коопсуздукка топ келиши керек. Жана узак мөөнөткө болгон долбоордун туруктуулугу болуш керек. Долбоорлорду даярдоого жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдар тарабынан демилгелөөчү топ түзүлөт. Бул топ долбоорлорду ишке ашыруудан пайда алуучу коомчулуктун өкүлдөрү болуш керек. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ыйгарымдуу укуктуу органдардын кызмат адамдары болуш керек. Жергиликтүү кеңештин депутаттары, эксплуатациялоочу уюмдун өкүлдөрү, техникалык адис, инженерлик кызматы боюнча адис жана мында жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрү демилгелөөчү топтун мүчөлөрүнөн 50%-дан кем эмес болуш керек. Долбоорду даярдоонун жана ишке ашыруунун принциптери жана милдеттери, биякта көрүп аткандай принциптери бул Кыргыз Республикасы мыйзамдыгын сактоо, натыйжалыктуу камсыздоо, ачыктык жана айкындуулук, отчет берүүчүлүк, милдеттери болсо долбоорлор иштеп чыгуу процессин камсыздоо, долбоорлор даярдоо жана ишке ашыруу процессинин мониторингине жана баалоонун ишке ашыруусун камсыздоо. Өнүктүрүү программа деген эмне? Өнүктүрүү программасы бул жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүүнүн орточо мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү максаттарын жана милдеттерин аныктоочу документ болуп эсептелинет. Бул социалдык экономикалык өнүктүрүү программалары
инвестициялык программалар жана программалык багыттарга жана башка документтер өнүктүрүү программасы болуп саналат. Темилгелүүчү топ эмнеге керек? Жогоруда айтылган темилгелүүчү топ. Бул темилгелүүчү топ бул долбоордук сунушту даярдоодо катышат. Бул жанакы проектное предложение деп коет. Ошол сунушту даярдоодо катышат. Бул долбоордук сунушту даярдоодо дефекто актысына жана башка документтерге кол коет. Демилгелөөчү топтун мүчөлөрү тендерди жоболорго катышат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана подрядчыдан долбоорлорду даярдоону жана ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалыматтарды сурап алат жана долбоорлорду даярдоодо жана ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары менен макулдашуу боюнча башка иш аракеттерди аткарат. Бул демилгелөөчү топтун чечими протокол түрүндө жүргүзүлөт. Долбоор аяктагандан кийин демилгелөөчү топ акт түрүндө долбоор боюнча кандай документтер менен иштешсе ошол документтерди бүт жергиликтүү бийлик органдарына тапшырыш керек. Техникалык адис эмне үчүн? Бул жана инженерлик кызматтагы адис. Инженерлик кызматтарын көрсөтүү боюнча адис бул оңдоо жана курулуш иштерин аткарылган сапаттарын жогорулатууга багытталган долбоорлорду даярдоодо жана ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары коммерциялык негизинде кызматтарды көрсөтүү, тийиштүү сертификаттарды бар адис болуп эсептелинет. Бул адис бул долбоорлорду даярдап жана аягына чейин чыгарыш керек. Жана инженерлик кызматтарын көрсөтүү боюнча адис жогоруда айтылган бул табыштамаларды, заявкаларды жана долбоорлордун сунуштарды, проектное предложенияларды иштеп чыгууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы мамлекеттик сатып алуулардын жол жобосуна ылайык инженерлик кызматтарын көрсөтүү боюнча адиси бул контракт негизинде жалданат дагы жана контракттын техникалык тапшырмалары, отчет берүүнүн формасы, инженерлик кызматындагы адистин кызматтарын көрсөтүүнүн наркы ушул нускамадагы 3, 4, 5, 6 жана 7 тиркемелерине берилген. Ушул нускамада бар ушул тиркемелер. Кийинкиси жумуштар жана материалдардын долбоорлук сметалык документтери. Сметалык документтердин тиешелүү лицензия уюмдар тарабынан иштелип чыгат. Ал жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдар тарабынан жалданат. Сметалык документацияны иштеп чыгууда инженерлик кызматындагы адистин квалификациялык талаптарды аныктайт жана контракттын долбоорлорун даярдайт. Сметалык документацияны иштеп чыгууда типтүү контрагы ушул эле нускамадагы 15 тиркемесинде берилген. Долбоордун бюджети долбоордук сунушту даярдоо этабынан баштап аны аяктаганга чейин долбоорду ишке ашыруу үчүн зарыл болгон бардык чыгымдардын жыйындысын карайт. Бул мына долбоордук бюджет, мына бул таблицада көрүп тургандай, биринчи пунктунда бул долбоор боюнча материалдардын жана иштердин сметалык наркы көрсөтүлөт. Жана экинчи пунктунда бул долбоор боюнча консалтингдик жана инженеринг кызматтарын көрсөтүү айыл өкмөтүнүн салыгынын эсебинен каралат жана төлөнөт. Анын ичинде мына көрүп тургандай подпункттары турат. Бул сметалык документацияны же дефект актысын даярдоо же сметаны даярдоо суммасы көрсөтүлүш керек. Сметалык документацияны жана сметаны экспертизалоо, макулдашуу суммасы көрсөтүлүш керек. Уруксат берүүчү жана белгилөөчү документтерди алуу суммасы, инженерлик кызматынын консультациялык кызматтары жана техникалык көзөмөлдүн кызматтарын көрсөтүп турган суммалар көрсөтүлүш керек дагы. Мына ылдый жагында көрүп тургандай формула боюнча биринчи пункт менен экинчи пунктун кошулмалысу
ошондо долбоордун бюджети болуп туруп общий сумма ошол жерде көрсөтүлүш керек. Долбоорлук документтерди даярдоо пландалган иштердин түрүнө көз каранды. Бул деген объектинин капиталдык оңдоосуна, реконструкциялоо, кайра профилдөө жана кайра пландоого жана объектини курууга көз каранды. Бул слайдыбызда объектини капиталдык ремонттон өткөрүүгө даярдалуучу документтер. Бул жерде мына көрсөтүлгөндөй жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары демилгелөөчү топ түзгөндөн кийин жана өздүк салымын тапкандан кийин кайсы документтер даярдалат. Бул табыштама, бул заявка да коет. Ошол бизден нускамада бар, биринчи тиркемеде көрсөтүлгөн. Табыштаманы тапшыргандан кийин ал табыштамага тиркелүүчү документтер бул 8-чи тиркемеде көрсөтүлгөн долбоор муниципалдык менчик укугу 8-чи тиркемеде көрсөтүлгөн жана өздүк салымдын квитанциясы тиркелиш керек. Жана шаарды же айыл аймактагы өнүктүрүү программасынын көчүрмөсү тиркелет. Анда долбоорлордун аталышы чагылдырылыш керек дагы өртөө мөөнөткө. Жүргүзүлгөн иш чаралардын жана калкты социалдык мобилизациялоого катышуучулардын саны жөнүндө маалымат түз түрдө көрсөтүлүш керек. Мен кошумчалап коеюн. Социалдык экономикалык өнүгүү программасы боюнча билесиздер да, урматтуу катышуучулар, бул бюджеттик кодекстин 88-чи беренесинде жазылган. Бул эмне программа? Жыл сайын 1-июнга чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, аткаруу органы да, мэриялар, айыл өкмөттөр 22-чи жылга, то есть келерки жылга социалдык экономикалык өнүгүү программасын түзүшөт. Жыл сайын бюджеттик кодексте 3 жылга деп жазылган, бирок бирөө долбоор болот дагы, 2 прогноз болот 2-чи жылгачы, бюджет сыяктуу. Ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасын жазганда ошо сиздер Steam гранттан ала турган сумма, капиталдык ремонт кыла турган объект, же болбосо ремонт кыла турган объект, же сала турган объектиңер, мисалы үчүн футбольный поле болсо, сөзсүз түрдө ошол социалдык экономикалык өнүгүү программасында чагылдырылышы керек. Бул баягы эң негизги чоң талаптардын бири да. Ошонун ичинде направленияларга бөлгөн да, инфраструктурный проекттер деп, социальный проекттер деп, то есть ошого чагылдырылышы керек. Ошонун копиясын бул жерде ошо сурап атат. Анан ал ошо сиздер ремонт кыла турган, капитальный ремонт кыла турган, строительство кыла турган иш, бул ошо коомчулукту мобилизациялоонун жыйынтыгынан келип чыгышы керек. Вот, например, детсадтын капитальный ремонту болсо, же мектептин крышасын алмаштыруу болсо, же терезесин алмаштыруу болсо, ошол көйгөй болуп чыгып, элдин ичинен көйгөй болуп чыгып, анан ошол жерде программада отуруш керек. Ошону социалдык экономикалык өнүгүү программа деп коет. Мына биз азыр июндун 10-чу июнда отурабыз. Ошол программаны карап, кеңеш аркылуу бекиткен айыл өкмөттөр барбы Баткенде? Ошо 88-чи беренени ишке ашырган айыл өкмөттөр барбы убагында? Кол көтөрүп койсоңуздар. Биз мындай бекиттик элек 1-чи июнга чейин деп. 1, 2, 3, 4 айыл өкмөтү, муну дагы карашыңыздар керек, урматтуу коллегалар. Себеби жергиликтүү бюджет өзү менен өзү түзүлбөйт. Разделдерге бөлгөндө защищенная статья кетет, программа, социальный программада эми защищенная статьялар, зарплата жазылбайт. Ал жерде коммунальный услугалар жазылбайт, командировочныйлар жазылбайт, сапарга чыгымдар жазылбайт. Бирок защищенный статьяны алып салганда сиздерде баягы 200 миң, 300 миң, 400 миң баягы калып атпайбы? Ошого программа түзүлүшү керек.
ошого көңүл бөлүп коюңуздар. Себеби сиздер баягы бюджетти түзүп атканда защищенный статьяларды алгандан кийин бул мектептин крышасын оңдойм, тигил айылдын жолуна шагыл төгөбүз, жолун оңдойбуз, тиги айылдын тиги көчөнүн суусын оңдойбуз деген ошол программада чагылдырылгандан кийин анан бюджетте каралат. Азыр практикада кандай? ФЭП башчылар ал программаны деле карабайт көбү. Карабай эле өзү эметип туруп эле жанагы түшкөн заявкалар боюнча эле бюджетти түзүп туруп, кеңеш менен макулдашып туруп, райфин отделге жөнөтөсүз. Бул кичине туура эмесирээк болуп калат. Кандайдыр бир стратегиялык документтин негизинде түзүлүшү керек программа. Кээ бир айыл өкмөттөрдө бул стратегический план деп аталат. Кээ бир айыл өкмөттө план развития деп айтылат. Кээ бир айыл өкмөттө дорожная карта деп атап алышкан. Бирок расмий мыйзам боюнча аталышы ал документтин программа социально-экономического развития деп аталат. Просто баягы бюджеттик кодекс ишке ашаардан мурун сиздерде ар кайсы донорлор келип иштеген да, анан өзүңөр түзүп алгансыңар страт план деп ар кайсындачы. Бирок бүгүнкү күндө 88-чи берененин аталышы ошол документтин программа социально-экономического развития айылного аймака же города деп аталат. Ошого көңүл буруп коюңуздар. Мына жаңы депутаттар шайланып келишти. Эми баягы срогун эметпесеңиздер дагы, срогун убагында кыла албасаңыздар дагы ушуга көңүл буруп коюңуздар. Социалдык экономикалык өнүгүү программа кимде? Кана алып келчи, көрөлү деп ФЭП башчыларычы глава менен сүйлөшүп, ошонун ичиндеги приоритеттерди кирген. Анан бюджеттен карашсаңыздар керек. Кошумча да. Эми айыл өкмөттүн башчылары мэрилер шайлангандан кийин ушул иш-чараны 5 жылдык, булар 5 жылга шайланды мыйзам чыгарды. Бул бирден чейин да. Ошол программаны шаардык кеңештин сессиясында бекитилди. Бекитилип, анан кийин прессага чыгат. Чыккандан кийин ежегодно ошол изменение болсо, исполнение бюджеттин аткарылышы боюнча кайсынысы болду, кайсынысы болгон жок деп туруп изменение өзгөртүп киргизип, кайра бекитип коет. Кайра бекитип өзгөртүп кете берет. 5 жылдын ичинде. Ошондо анан кийин дагы бир башка жагы азыр курултай киргизип атат да. Ага чейин курултай болуп жүргөн шаарлар бар, айыл өкмөттөр өздөрүнүн жыйындары бар да. Ошол менен элге чыгарат. Элге чыгарганда ошол чыгарып бекитилип коет. Биз өзүбүз 5 жылдык курултайда элдин жамааттардын жыйындары менен бекитип туруп, чоң чогулуштар бекитип коебуз. Туура. Эң туура. Эң туура. Бирок ал курултай деп аталбайт, коомдук угуулар деп аталат. Элдик жыйын коомдук угуу бюджет боюнча. Бирок коомдук угуу элдин багы үнү деп атасаң болот. Себеби дегенде коомдук угуу бюджет болот, коомдук угуу суу боюнча болот, коомдук угуу саламаттык сактоо болот, коомдук элдин жайыт болот, элдин муктаждыгын ар бир теманы койсо болот деп да. Эми бул жерде бюджеттик кодексте коомдук угуу деп кеткен да, курултай эмес, коомдук угуу деп кеткен. Сиздер 1-июнга чейин мына бюджеттин ПСР деп коет кыскача. ПСРдин долбоорун мэрия же айыл өкмөтү иштеп чыккандан кийин сөзсүз түрдө коомдук угуулар өткөрөт ушу проект боюнча. Бюджетте ошондой кеткен кодексте, курултай эмес, коомдук бюджеттик угуу деп кеткен. Андан кийин мына туура айтып атат Аксакал, коомдук бюджеттик угууда ал ПСРиңерге өзгөртүүлөр киргизишиңиздер мүмкүн. Анткени элдер өзлөрүнүн приоритеттерин карап чыгат да. Бирок ошо коомдук угуудан кийин анан кеңеш менен бекитип аласыздар. Анан ошонун негизинде анан бюджетиңизди программаны ачып туруп, расходная частьты, доходная частьты карап, разделдердин ичинде бөлүп, социальная защита 710 разделге тиешелүү иш-чаралар ПСРде караса разделге бөлүп, статьяларга бөлүп, капитальный ремонт, текущий ремонт деп жазып, раздел образования болсо, раздел образованияга статьяларга отургузуп, анан бекитип аласыздар. Бирок маалымат үчүн айтып коеюн, бюджет эч качан өзүнөн өзү түзүлбөйт. Стратегиялык документтин негизинде түзүлөт. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Уланта бериңиз, Миреже.
уланта бериңиз. Все, рахмат. Кийинки пункту бул жүргүзүлгөн иш чаралардын жана калкты социалдык мобилизациялоого катышуучулардын саны жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Жана демилгелөөчү топтун болуусу көрсөтүлөт. Мында демилгелөөчү топту түзүүнү жана жетекчисин дайындоочу документтин көчүрмөсү сөзсүз түрдө болуш керек. Жана жумуш жана материалдардын сметалык баасын даярдалган адистин сертификаты же уюмдун лицензиясы тиркелиш керек. Кийинки долбоордук сунуш бул проектное предложение деп коет. Бул ушул эле нускаманын экинчи тиркемесинде келтирилген форма боюнча толтурулуш керек. Жана долбоордук сунуштарга тиркелүүчү документтер бул 9-чу тиркемеде көрсөтүлгөн бул имараттын цех паспорту. Азыр Миреже мен да толуктап коеюнчу. Эртеден бери ошо тиркеме деп айтып атабыз. Тиркеме каякта болот? Сиздерге Мира башында айтып кетти, өкмөттүн токтому менен бекитилген жобо бар. Систем гранттарды жазуу үчүн, ошол жободо бул тиркемелер бекитилген, шаблондор бекитилген. Просто ошону сиздер баягы өзүңүздөрдүн айыл өкмөттүн эмнени оңдой турганыңыздарды эле ошо тиркемеге киргизип жазып, анан жанагы тапшырып атканда ошо тиркемелерди бересиздер. Анан тиркеме десе сиздер ойлогоңуздар бул тиркемеси каякта деп. Ошол жобонун ичинде кетилген кандайдыр бир формалар. Уланта бериңиз. Ооба, ошол. Кийинкиси болсо объектинин техникалык абалын жана көйгөйлөрүн аныктоо боюнча 10-чу тиркемеде келтирилген форма боюнча дефект актысы бар. Ошол актысын толтурушуңар керек. Эгер оңдоо иштери жарым жартылай алмаштырууну же жаңы конструктивдик элементтерди орнотууну караса, анда бул элементтер боюнча чиймелер же аларга тиешелүү өзгөчөлүктөрдү тиркеш керек. Жана 11-чи тиркемеде келтирилген форма боюнча жумуштардын жана материалдык сметалык наркы толтурулуш керек. Жумуштардын, жабдуулардын жана материалдык техникалык өзгөчөлүктөрүн камтыйт. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун иши 18-чи тиркемеде көрсөтүлгөн. Иштердин жүргүзүү графики 16-чы тиркемесинде келтирилген. Бул жана график работ. Жана долбоорлорду ишке ашыруу планы боюнча бул 17-чи тиркемеде көрсөтүлгөн. Жана 17-чи тиркемеде экологиялык чек барагы көрсөтүлгөн. Ошо тиркемелерди толтуруп тиркелиш керек. Долбоорлорду пайдалануу жана техникалык тейлөө боюнча иш чаралардын планы 13-чү тиркемеде көрсөтүлгөн. Жана жогоруда айткан инженерлик кызматындагы адистин контрагы 3-чү тиркемеде көрсөтүлгөн. Жана инженерлик кызматынын көрсөтүү боюнча адистин сөзсүз түрдө сертификаттын көчүрмөсү тиркелиш керек. Смета түзүү инженер адисинин дагы сертификатынын көчүрмөсү тиркелиш керек. Жана айыл өкмөттүн поштоо каты тиркелиш керек. Бул сопроводительное письмо жана документтерди топтоо боюнча каттоо баракчасы болуш керек. Жана объектини реконструкциялоого жана кайра профилдөө жана кайра пландоого даярдалуучу документтер бул жогоруда айтылгандай капремонтко даярдалуучу документтер эле мына башында көрүп тургандай табыштама болуш керек. Жана биякта көрсөтүлгөндөй 8-чи тиркеме өздүк салымдын квитанциялары, шаардык жана айылдык аймактар өнүктүрүү программалары, социалдык мобилизациялоо катышуучулардын саны жөнүндө маалымат, демилгелөөчү топтун Азыр Миреже боюнча кандай Систем грант үчүн вот 3 негизги багыт болуп атат. Систем грант алыш үчүн да биринчи сиздер жана айтып кеткен бул капитальный ремонт болуп атат. Капитальный ремонтко тиешелүү документтер болуп атат. Бул реконструкция деген бул жогоруда айтып кеткен. Реконструкцияга тиешелүү документтер болуп атат да, алар бири-бирине окшош эле, бирок ичинде өзгөчөлүктөр болот сөзсүз түрдө, Ооба.
Бул мына кийинки слайдта көрүп аткандай ошол капиталдык ремонтко тийиштүү окшош эле документтер, мына демилгелөөчү топ, биякта сертификаттар, кийинки долбоорлук сунушта тиркелүүчү документтер, биякта тоже жогоруда айткандай 9 тиркеме техпаспорты жана объектинин техникалык абалын жана көйгөйлөрүн аныктоо жана реконструкциялоо же кайра профилдөө, бул жана перепрофилирование деп коет, жана кайра пландоолорго жасоо мүмкүнчүлүгү монтаждык курулуш иштерин аткаруу боюнча сунушу менен мына биякта уже долбоордун уруксат документтери керек болот. Бияка бул АПШ жана ИТШ деп коет, бул орусча айткандай АПУ, архитектурно планировочный условия, жана ИТУ деп коет, инженерно-технические условия депчи. Долбоордун сметалык документтери, бул жогоруда айткандай 11 тиркеме, бул жумуштар жана материалдар сметалык наркы, техникалык өзгөчөлүктөргө аткарылуучу иштин түрүнө, колдонулуучу материалдарга жана жабдууларга карата талаптар көрсөтүлөт. Бул макулдашууда жана сметалык документациянын экспертизасы жана бекитүүсү болуш керек сөзсүз түрдө. Жана объектини каттоо жана курулуш иштерине уруксат берүүчү кагаздар сөзсүз түрдө болуш керек. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун иши 18 тиркемеде көрсөтүлгөн, жана 16 тиркемеде көрсөтүлгөн иштерди жүргүзүү графиги, 17 тиркемеде көрсөтүлгөн долбоордорду ишке ашыруу планы жана экологиялык. Мен да токтоп коеюн, кечиресиз. Бул жерде 2 топ болуп атат, демилгелүү топ. Биринчиси демилгелүү топ, бул ошол сиздерди жана STEAM гранттарды жазганга, даярдаганга демилгелүү топтор уюштурулуп атат. Мисалы үчүн садиктин терезесин же крышасын алмаштырабыз десеңиздер, ошо садиктин өкүлдөрүнөн, айыл өкмөттүн кызматкерлеринен, жергиликтүү кеңештин депутаттарынан, адистерден турган демилгелүү топ болуп атат да. Бул жерде биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу деп экинчи топ болуп атат. Бул эмне биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу? Бул көбүнчөсү ошо жергиликтүү жамааттан түзүлгөн топтор. Анткени бюджет, жергиликтүү бюджеттин аныктамасын карасаңыздар, ал жерде жергиликтүү жамааттын бюджети деп жазылып атпайбы аныктамасындачы? Айыл өкмөттүн же айылдык кеңештин бюджети деген жок, жергиликтүү жамааттын бюджети деп атат. Ошондо бул жерде экинчи топ, биринчи топ демилгелүү топ бул долбоорлорду даярдаганга жардам берет айыл өкмөтүнө. Ал эми биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу ошол даярдалган иш STEAM гранттан утуп келгенден кийин иштин планы болот. Мына июнь айында терезе салынат, июль айында шыбалат, август айында дагы бирдеме кылат деген иштин планы болот. Ошол иштин планын алып туруп, биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу актысын алып алып, анан көзөмөлдөбөйт, мониторинг жүргүзөт. Так, июньда терезе салынмак эле, терезеси салыныптыр, птичка коет. Июльда ичи шыбалат эле, ичи шыбалыптыр, птичка коет. Августта тигини алмаштырыш керек эле, анысы алмашпаптыр деп баягы өзлөрүнүн акт прием передачасына корутундусун жазып туруп, анан главага берет. То есть биргелешкен мониторинг жана баалоо тобунун негизги максаты бул ошол мониторинг жүргүзүү. Ал текшербейт, канча сомдон алдың сен ал түтүктөрдү, же канча квадраттын канчадан алдың терезени деп сапат ошол баягы карап, документте жазылган өңү ак болсо өңү ак, сапаты мындай болсо ошо карап, анан акты түзүп коюшат. То есть ошол STEAM гранттын башынан аягына чейин реконструкция, капитальный ремонтторду мониторинг тобу. Ошону дагы силер туура түшүнүп алдыңар. Бул түшүнүп алышыңыздар керек, демилгелүү топ менен, анан мониторинг жүргүзүү тобу менен. Рахмат, уланта бериңиздер. Кийинки слайдта көрүп турганда, бул объектини курууга даярдалуучу документтер. Бул деле жогоруда айтылгандай сыяктуу биринчи табыштама болот. Биринчи табыштамага мына долбоордун
объекттин муниципалдык менчиги боюнча 8-чи тиркеме, өздүк салымынын квитанциясы, биякта ошо шаардык жана айылдык аймакта өнүктүрүү программасы, жүргүзүлгөн иш чаралардын катышуучуларынын саны, демилгелөөчү топ жана жумуш жана материалдык сметалык баасын даярдаган адистин сертификаты. Кийинкиси долбоордун сунуштарга тиркелген тизмеси. Бул уже курулуш болуп аткандан кийин бул курулуш же кошумча курулуучу объект үчүн жер участогунун укук берүүчү же укугун күбөлөндүрүүчү документтер. Бул жанакындай мисалы курулат турган жерге жанакы земельный участок бөлүп берүү документи курулуш үчүн. Ошол документ болуш керек. Долбоорго уруксат берүүчү документтер. Курулуш же кошумча куруучу объект үчүн жер участогунун укук берүүчү же укугун күбөлөндүрүүчү документ дейт. Мурункуларда жок болчу, билесиздерби? Бул конкреттик түрдө курулуш жасасаңыздар деп атат. Мисалы үчүн футбольное поле. Ал реконструкция эмес да. Ал капитальный ремонт, бул жаңы нерсе болуп атат, Ошон үчүн футбольное полени силер жасаш үчүн ошонун жери, бул муниципалдык жер, айыл өкмөткө тиешелүү, баланста турат. Мына акт кайсы дедиңиз? Госакт. Муниципалдык деген да, муниципалдык биздин жер деген сыяктуу. Уланта бериңиз. Кийинкиси долбоорго уруксат берүүчү кагаздар. Бул жанакындай жогоруда айтылгандай эле АПО, ИТО жана эксиздик долбоор болуш керек сөзсүз түрдө. Долбоордук сметалык документация. Кийинки слайдда көрүп тургандай, жогоруда айткандай эле 11-чи тиркеме. Иштердин жана материалдык сметалык наркы. Азыр мындай кылбайбыз, суроолорду жазып коюңуз, аягында беребиз. Жазып коюңуз. Айта бериңиз, уланта бериңиз. Объектини топографиялык сүрөткө түшүрүү сөзсүз түрдө болуш керек. Бул топосъемка деп коет. Курулуш участогу боюнча инженердик геологиялык изилдөөлөр сөзсүз түрдө болуш керек. Бул жаңы курулуш болуп аткандан кийин сметалык документацияны макулдашуу, экспертизалоо жана бекитүү, иштердин, жабдуулардын жана материалдык техникалык өзгөчөлүктөрү, объектине каттоо жана курулуш иштерин жүргүзүүгө уруксат берүү кагазы болуш керек. Бул жана разрешение на строительство деген кагазы болуш керек. Жана жогоруда айткандай эле 18-чи тиркеме, бул жанакы биргелешкен мониторинг жүргүзүү жана баалоосу. 16-чы тиркеме, график жана иштердин жүргүзүүнүн графиги. 17-чи тиркеме, ишке ашыруу планы, долбоорлорду жана экологиялык чек барагы, бул 14-чи тиркеме. Долбоорлорду каржылоонун шарттары. Жогоруда деле айтып кеттим, биякта 3 траншка бөлүнөт. Биринчи транш 30%, экинчи транш 65%, эми долбоорду ишке ашыруу долбоорлорду бүткөрүлгөн документтер тапшырылгандан кийин акыркы 5% өлчөмүндөгү транш, 3 транш каржыланат. Долбоорлорго мониторинг жүргүзүү жана баалоо. Бул транштар боюнча дагы, Мира, транштар боюнча дагы тактап кетели. Бир слайд артка кетсеңиз. Болбу? Бир слайд артка кетсеңиз, мына биринчи биринчи транш долбоордун жалпы суммасынын 30% өлчөмдө аванс түрүндө каржыланат дейт. 100% деп болсок, 30% ошо аванс түрүндө болуп атат, Анан кийинки төлөмдөр, аванстык төлөмдөрдү алып салуу менен келишим боюнча долбоордун наркынын 20%-нан кем эмесин түзгөн учурда 65% каржыланат. Ал эми келишим акт прием передачи бардыгы ишке ашып, кабыл алынгандан кийин 5%. Ошондо 30 плюс 65 100. Ошондо болот, Бул жерде 20% деп кетип калыптыр. Бул ошо 20% жумуш аткарылгандан кийин дегенди түшүндүрөт. Туурабы, Мира? Ооба. Ошондо мына 20% аткарылгандан кийин гранттын 65%.
Айта бериңиз, уланта бериң. Кийинкиси долбоорлорго мониторинг жүргүзүү жана баалоо. Грант алуучу долбоорлорду ишке ашыруунун толуктугу, натыйжалыгы боюнча отчет бериш керек. Долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун деңгээлдери кандай? Бул долбоорлорду жана грант алуучуларды тандап алуу боюнча комиссия тарабынан, долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу боюнча биздин жобо менен нускаманын райондук жана шаардык финанс бөлүмдөр мониторинг жүргүзүшөт. Жергиликтүү коомчулук биргелешкен мониторинг жүргүзүү жана баалоо тобунун иши аркылуу долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнү ишке ашырышат. Кийинкиси долбоорлорду даярдоодо жана ишке ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарын ролу жана жоопкерчилиги кандай болот? Бул долбоорду иштеп чыгуу боюнча ишти уюштуруу жана аткарылышынын контролдоо, конкурска жөнөтүлүүчү документтердин толуктугу жана долбоорлордун даярдоо жана ишке ашыруу боюнча ушу биздин жана көрсөтүлгөн жободогу жана нускаманын талаптарына ылайык келиш керек. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жумуштарды, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол жоболорун пландаштыруу жана ишке ашырышы болот. Жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары менен подрядчынын ортосундагы келишим түзүү болот. Ал жөнүндөгү кененирээк кийинки слайдтарда дагы көрсөтүлөт. Техникалык көзөмөлдөөнү камсыз кылуу, подрядчылар тарабынан иштердин аткарылышынан жана аткаруунун графигине жана иштин наркына шайкеш келиш керек, ошолорду контролдош керек. Долбоорлорду ишке ашыруу тууралуу отчетторду өз убагында тапшыруу керек. Долбоорлорду ишке ашыруу үчүн уруксаттарды жана жактырууларды алыш керек. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык бүткөрүлгөн жумуштарды пайдаланууга кабыл алууну жана берүүнү уюштуруу боюнча иш чараларды аткарыш керек. Ошондо аткарылуучу иштердин сапатын, алардын долбоордук сметалык документацияларга шайкештиги жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алынган дем берүүчү гранттардын максаттуу пайдаланышы үчүн жоопкерчиликти контролдоо жана аткарылган иштер боюнча отчетторду өз убагында тапшыруу жана объектилерди пайдалануу кабыл алынган документтерине өз убагында тапшыруусу жүктөлөт. Айыл өкмөттөрү органдар тарабынан бекитилген долбоорлорду ишке ашыруу. Слайдта көрүп тургандай, тендер жүргүзүү үчүн техникалык документациялардын пакети сатып алуулар боюнча адис менен бирдикте инженеринг кызматындагы адис тарабынан иштелип чыгат жана түмөнкүлөрдү камтыйт. Бул чиймелер, сметалык документациялар, дефект актысы, курулуш иштеринде келишим ушул нускамадагы 19 жана 20 тиркемелерде көрсөтүлгөн жана төлөм келишим боюнча төлөмдөрү жүргүзүүнүн тартиби жана иштердин жүргүзүүнүн графиги көрсөтүлгөн. Инженерлик кызматындагы адис тендерге техникалык документацияларды даярдоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчиликти тартат. Мен кошумчалап коеюн ушул жерден, Мира. Макул. Тендерге берүү боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы биз ушул Баткен областында эртең жыйынтыктоочу Жалал Абад областы суроолор ушу госзакупка боюнча көп болуп атат. Алдап кеткен, подрядчиктер бүтүрбөй кеткен, ошондой маселелер боюнча да. Бир слайд артка кетип коебузбу? Техникалык характеристиканы жазганда сиздер мындай ошо өзүңүздөргө ылайыктуу, өзүңүздөр каалаган ошо техникалык характеристиканы жазышыңыздар керек да. Эгерде мисалы үчүн детсадтын терезесин алмаштырып атсаңыздар, ал жерде конкретный жазышыңыздар керек. Мисалы үчүн өңү кандай болуш керек терезенин? Канча двухкамерныйбы, трехкамерный, четырехкамерныйбы? Канча тиги талшынасы канча болуш керек? Ошолордун баарын тең сиздер жазышыңыздар керек. Себеби сиздер кандай кылып жазсаңыздар,
подрядчик ошонун минимальныйын эсептейт. Сиздер мисалы үчүн бизге өңү ак, тиягы 1,5, биягы 1,5, 10 терезе керек деп койсоңдар, анда любой ак терезени тиягы 1,5, биягы 1,5 алып келип установка кылып берип коет. Анан соттошсоңуздар дагы эчтеке кыла албайсыздар. Анткени техникалык характеристикада 4 камералуу деген эмессиңер, 3 камералуу деген эмессиздер. Тиги терезенин двойной же тройной деп жазган эмессиздер дагы алып келип установка кылып коет. Анан сиздер аны кабыл алганга вынужден болосуңар. Ошондуктан техникалык характеристиканы өзгөчөлүктөрдү жазып атканда ошого көңүл буруңуздар. Мисалы үчүн дагы бир мисал келтирип коеюн, мага кызыл машина керек деп жазып койдуңар. Силерге кызыл Запорожец алып келип берип койсо, силер алганга, принимать эткенге мажбурсуңар. Анткени маселенин характеристикасы, машинанын характеристикасын жазган жоксуздар. Канча объем, канчанчы жылы чыгарылган, маркасын жазган туура эмесирээк болуп калат го, кандай канча киши отуруш керек, канча эшиги болуш керек, универсал болуш керекпи же седан болуш керекпи же хэтчбек болуш керекпи, ошолордун баарын жазган жоксуздар. Анан сизге Запорожец алып келип берип коет, ошол бойдон кабыл алып каласыңар. Ошондуктан тендерге берип атканда дагы ошол техникалык характеристикасына сөзсүз түрдө көңүл бурушуңуздар керек. Уланта бериңиз. Рахмат. Кийинкиси, биринчи траншты алуу үчүн айыл өкмөт төмөнкү документтерди бериши зарыл. Бул биринчи жогоруда айткандай подрядчы менен айыл өкмөтүнүн ортосундагы түзүлгөн келишим, бул 19-тиркемеде көрсөтүлгөн. Жеңип чыккан подрядчынын уюмунун сметасы, подрядчынын лицензиясы жана күбөлүгү болуш керек. Долбоор боюнча подрядчынын графиги, иш жүргүзүү графиги болуш керек. Техникалык көзөмөлдү ишке ашыруу карата контрагы болуш керек. Инженерлик кызматынан 3-тиркемеде көрсөтүлгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдар тарабынан кошо каржылоонун суммасы төлөндүгүнүн тастыктоо документ, бул то есть жана өздүк салымынын квитанциясы болуш керек. Контракттык суммасындагы банк кепилдиги, бул жөнүндө азыр кийинки слайдта кененирээк айтып беребиз. Мына бул банк кепилдиги жок болгон учурда, банк кепилдиги деген эмне? Бул деген орусча айткандай банковская гарантия на сумму договора болуш керек подрядчыдан. Же ал документ жок болгон учурда бул 50%дан кем эмес жана сметада көрсөтүлгөн строй материалдардын жана жумушка пайдалануучу материалдардын 50%дан кем эмес материалдар объектиге келип түшкөндөн кийин акты түзүлөт. Ошол акт документин деле көчүрмөсүн тиркеп койсо болот. Ага тиешелүү сүрөттөрү дагы тиркелиш керек. Ошол действительно ошол строй материалдар объектиге келип түштү деген. Курулуш иштеринин жүзөгө ашыруу. Бул подрядчы ишти аткаруунун журналын жүргүзүш керек. Подрядный организация ал журналга күндө кайсы жумуштар аткарылгандыгы жазылыш керек. Сөзсүз түрдө жана жумуштун башынан баштап аягына чейин, жумуш бүткөнгө чейин эмне жумуштар аткарылгандары жазылып туруш керек. Подрядчы курулуш иштеринин кошумчалап коеюнчу. Макул. Кошумчалап коеюн, бул кепилдик гарантия боюнча кээ бир тендерлерди мисалы үчүн эч кандай бир ушундай фактылар болуп калат. Айыл өкмөттөрдү, мэрияларды баягы ишти аягына чейин чыгарбай кетип калган андай көп эмелер бар, мына черный списокко кээде айыл өкмөттөр ошон үчүн кабылып каласыздар. Бул жерде жободо конкреттик түрдө айтып атат, банктын кепилдик болушу керек деп. То есть ал подрядчиктин сиздер утуп алган банкта акчасы болуш керек. Банкта акча болуш керек. Же болбосо ошол сиздер кыла турган иштин 50% строй материалын алып келип түшүрүп койгондон кийин гана
акча каражаты бөлүнүшү керек деп атат. Анан баягы көп алдатып ийгендердин себеби ушул. Ишти аягына чейин чыгарбай, эптеп бир шылтоон айтып, анан ал таппай жүрүп, соттошуп жүргөн кепилдик маселелер ушундан келип чыгат. Силер биринчи жумушту жазадыбы, акча төлөйсүңөр. Жумушту жазадыбы, акты түзүп, акчаны төлөйсүздөр. То есть биринчи товар, потом деньги. Биринчи товар, потом деньги. Ошондуктан ушуга дагы силер көңүл буруп койсоңуздар. Эми практикада баягы ар кандай болуп кетет. Бирок ошону өзүңөргө гарантия кылып, өзүңүздөрдүн да коопсуздугуңуздарды сактап коюшуңуздар керек. Кийинкиси. Уланта бериңиз. Так, айтты, ошондо подрядчы курулуш иштерин аткаруунун мезгилинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу аткаруу органдарына төмөнкүлөрдү берет. Бул орто аралык отчеттор. Бул ишти жүргүзүүдө колдонулган материалдардын сапатын күбөлөндүрүүчү сертификаттар же паспорттор. Жана сертификат качества деп коет. Ошолору болуш керек. Көмүскө иштерди күбөлөндүрүүчү актысы болуш керек. Акыркы отчетторуна болсо объектини пайдаланууга киргизүү актысынын көрсөтүү менен бүткөрүлгөн курулмаларды пайдаланууга кабыл алуу. Бул жанакы объектини пайдаланууга киргизүү актысы, бул жанакы акт приемка в эксплуатацию. Мисалы, капремонт болсо, акт приемка в эксплуатацию документи болуш керек, же болсо госприемка, про болсо, то анда госприемка деп коет, ошол актысы болуш керек. Иштерди жүргүзүү журналы болуш керек. Сөзсүз түрдө курулушта жана реконструкциялоодо оңдоодо колдонулчу материалдардын сапатын ырыстоочу сертификаттарды же паспорттор болуш керек. Иштерди күбөлөндүрүүчү актысы болуш керек. Ширети бириктирүүнүн сапатын контролдоо жөнүндө документтер болуш керек. Жабдууларды, түйүндөрдү, коммуникацияларды сыноодон өткөрүүчү актылар болуш керек. Долбоорду техникалык көзөмөлдө, бул техникалык көзөмөл инженеринг кызматындагы адис же тийиштүү сертификацияланган адис тарабынан техникалык көзөмөл журналы бар. Ошол 22-чи тиркемеде, ошол тиркеме боюнча иш ачылыш керек. Техникалык көзөмөл боюнча адистин негизги милдеттери бул курулуш иштеринин жана материалдардын сапатын контролдош керек. Техникалык адис курулуш иштеринин наркын контролдош керек. Иштердин аткаруу убактысын контролдош керек. Жана инженерлик кызматындагы адисинин милдеттери ушул 4-чү тиркемеде, ушу биздин нускамада 4-чү тиркемеде көрсөтүлгөн. Долбоорлорду автордук көзөмөлдө. Автордук көзөмөл жаңы курулуш же курулуш аяктаган же мурда бир имаратка кайра кошумча куруу объектилерге ишке ашырылат. Автордук көзөмөл имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу техникалык регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамына ылайык ишке ашырылат. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдары долбоордук уюм же болбосо сметалык документацияны иштеп чыгуучу адис менен автордук көзөмөл жүргүзүүгө контракт түзүлөт. Жана автордук көзөмөл милдетине долбоордук чечимдердин жана иштердин сметалык документациясы менен ылайык келүүсүнө контролдо болот. Иш жүзүндө аткарылган иштер боюнча айыл өкмөт тарабынан жана подрядчылардын отчеттору кайсылар болот? Бул иш жүзүндө аткарылган иштердин актысы. Орусча айтканда, акт выполненных работ деген биздин 21-чи тиркемеде көрсөтүлгөн. Долбоор боюнча аткарылган иштердин физикалык көлөмүнүн 50% же 100% аткарылгандыгы тууралуу мониторинг жана баалоо актысы. Долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сөзсүз түрдө сүрөттөрү болуш керек. Акча каражаттарынын кыймылы боюнча отчету, бул да биздин тиркемеде кийинки слайдтарда кайсы тиркемелер экени көрсөтүлөт.
кененирээк ушуну айтып берем. Жана мамлекеттик финансы башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик аймактык органдардын мониторингдөө актысы болуш керек. Жана отчет ар бир айдын 20-күнүнө чейин тапшырылышы керек. 20-күнүнө чейин тапшырылган отчет ошол эле айдын аягына чейин каржыланат. Эгер отчет 20-күндөн кийин тапшырылса, мисалы 22-23 числолору тапшырылса, то ал уже кийинки айдын 20-сынан кийин гана каржыланат. Ошону эске алып койсоңор, колдон келсе ошо отчетторду ар бир айдын 20-сына чейин тапшырганга аракет кылыңыздар да. Долбоорлорду бүткөрүлгөндүгү тууралуу отчеттор булар төмөнкүлөр. Бул иш жүзүндө бүткөрүлгөн иштердин актысы, то есть акт выполненных работ 100% акт выполненных работ болуш керек. Долбоорлор боюнча аткарылган иштердин физикалык көлөмүнүн 100%-га аяктагандыгы тууралуу актысы болуш керек. Мониторинг жана баалоо актысы. Долбоорлорду ишке ашыруу бүткөрүлгөн жөнүндө сүрөттөр болуш керек. Сөзсүз түрдө мына долбоор бүттү деп, завершающий сүрөттөр сөзсүз түрдө болуш керек. Акча каражаттарынын кыймылы боюнча отчет болуш керек. Мамлекеттик финансыдан башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, аймактык органдардын мониторинг актысы болуш керек. Объектини пайдаланууга кабыл алуу актысы, бул жогоруда айткандай капремонт болсо акт приема в эксплуатацию биздин нускамадагы тиркеме боюнча, же болбосо курулуш иштери болсо, то госприемка в эксплуатацию деп коет, госэкотехинспекциядан алынат, ал өздөрүнүн тиркемелери бар, өздөрү кабыл алышат дагы, ошол актысын көчүрмөсү тиркелиш керек. Жана инвестициялык чыгымдарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу аткаруучу органдардын балансына кабыл алуу, өткөрүп берүү актысы, бул биздин дагы мына тиркемеде бар. Ошол актысын толтуруп туруп тиркешиңер керек. Аткаруу документтерин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын кабыл алуу, өткөрүп берүү актысын камтыйт. Бул деген жана демилгелөөчү топ менен подрядный организация ушул долбоордун башынан баштап аягына чейин кайсы документтер колдонулса, ошол документтерди айыл өкмөткө өткөрүп берүү актысы болуп эсептелинет. Биякта көрсөтүлгөндөй мына 21-чи тиркемеде акт выполненных работ жана 25-чи тиркемеде акча каражаттарынын кыймылы боюнча отчетту ошо 25-чи тиркеме боюнча толтурулат. Объектини пайдаланууга кабыл алуу, мына жогоруда айткандай капиталдык оңдоо болсо, бул 23-чү тиркемеде келтирилген форма боюнча толтурулат. Ал эми жаңы курулуш болсо, же жанакындай перепрофилирование болсо, бул мына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 252-чи номердеги токтомуна ылайык ишке ашырылат. Бекитилген актысы объектини пайдалануу үчүн жана кыймылсыз мүлк объектине укуктары мамлекеттик каттоо үчүн негиз болуп саналат. Жогоруда айтылгандай жанакындай инвестициялык чыгымдардын балансына кабыл алуу актысы бул 24-чү тиркемеде көрсөтүлгөн. Биздин нускамадагы объектини кабыл алуу боюнча документациялоо мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына муниципалдык менчиктин реестрине киргизүү жана негизги фондду эсепке алуу үчүн болууга тийиш да. Түшүнүктүү. Кийинкиси бул жергиликтүү коомчулук тарабынан биргелешкен мониторинг жана баалоо планынын негизги ишке ашырылышы. Бул мониторинг жана баалоо тобунун курамы демилгелөөчү топтун жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүнөн түзүлөт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдар тарабынан бекитилет. Бул топ 5тен кем эмес адам түзүлүш керек. Мониторинг жана баалоо тобу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча
кандай индикаторлор боюнча ишке ашырат. Бул техникалык көзөмөлдү жүргүзүүгө инженерлик кызматындагы адистин болуусу, техникалык көзөмөл журналын жүргүзүү, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча фото отчет, жумуштардын 50 же 100% аткаруу, объектини пайдаланууга кабыл алуу. Бул мониторинг жана баалоо тобунун отчету ушул нускаманын 27-28 тиркемелеринде көрсөтүлгөн. Жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдары демилгелүүчү топ менен биргеликте мониторинг жана баалоо тобунун ишинин жыйынтыктары жөнүндө калкка маалымдайт жана жергиликтүү кеңештердин сессияларында коомдук угууларда каралат. Ошону менен бүгүнкү ушул Симгрант боюнча слайдтардын көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Силер тараптан бизге ой пикирлериңиз, сунуштарыңыздар болсо айтып койсоңуздар биз кабыл алабыз. Жана кечээ телефондорду дагы азыр мен чыгарып коеюн. Суроолоруңуздар болсо телефон менен деле кайрылсаңыздар болот. Азыр бизден адистер жооп беребиз. Суроолор барбы? Урматтуу коллегалар. Өзүңүздөрдү тааныштырып. Азыр кандай дейсиз? Катуураак айтасыз? Проектте жок токтомдо дейт. Ал эми форма номер 23-24 менен кабыл алабыз. 24-тө инвестиция боюнча 23-ü кабыл алуу комиссиясы мэрдин буйругун чыгарат, айыл өкмөттүн буйругун чыгарат, комиссия түзүлөт да. Министрликтен токтомдо жок нерсени айыл өкмөттөр ушундай маселе коюп атат. Токтомдо жок нерсени экотектин кагазын талап кылат, минтин деп атат. Эме дейт, токтомдо жок нерсени, мисалы үчүн экотек инспекциядан курулуштук кабыл алууну тиги Минфин требует этет дейт айыл өкмөт мэриялардан. Токтомдо турбайбы азыр мен 252 Кыргыз Республиканын мыйзамындагы 252 токтом деп айттым го. Госэкотек инспекцияныкын. Азыр эле мына слайдта көрсөтөдүм, акыркы предпоследний слайдта. Ошол боюнча дагы айтып коесузбу дейт, кененирээк маалымат. Азыр 1 мүнөт. Мына слайд өзүңүздө деле бар, жана разаточный материалда бар го, ошону карасаңар азыр мына 1 мүнөт. Ооба, телефонду анан жазып алышат, жанагы эме боюнча, экотек инспекция боюнча кененирээк маалымат берип коесуздарбы дейт. Ооба, азыр 1 мүнөт. Мына объектини пайдаланууга кабыл алуу деген слайд. Экранга чыгарып коесузбу? Экранга чыгарып коесузбу? Эна азыр экранга чыгарып коеюн. Мына көрүндүбү? Мына объектини пайдаланууга кабыл алуу. Мына капиталдык оңдоо болсо, мына биздин 23-чү тиркемеде келтирилген форма боюнча тапшырасыңар. Мисалы мына жаңы курулуш же курулушу бүтүрүлгөн объектилерди мурда бар имараттын кошумча курулуштарды же алардын аянтына кеңейтүү менен реконструкциялоолорду пайдаланууга кабыл алуу, мына кабыл алуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 252 токтомуна ылайык ишке ашырылат деп турат. Жанакы экотек инспекция деген ушул жерде да ошолордун токтомуна ылайык ишке ашырылыш керек да. Ушул токтом сиздердин сайтта барбы? Азыр өзгөрүп кетти. Жок болуш керек бул сайт. Сүйлөй бериңиз, угулуп атат. Азыр өзгөрүп кетти. Метр квадрат канча метр квадрат болсо архитектура кабыл алат экен.
Ал эми регистрацияны экечек кылат экен. Мына 2021 жылы бул жаман скандал болот. Архитектура регистрация кылбайт экен, регистрацияны экечек кылат экен, ал эми кабыл алганда архитектура кылат экен. Метр квадрат объем канча көбөйүп кетти. Азыр полномочияны экечектен 1000 метр квадраттан ашыгында этаж үйлөрдү гана экечек кылат экен. Булардан ушул нерсе ушуну караштырып суруштама жазып бергиле. Экечек кабыл алабы, архитектура кабыл алабы? Мурда ошону мына жазып алсаңар, жазылган менде ал жөнүндө чын эле маалымат жок экен, биз анда жаңы өкмөттүн токтому чыгып туруп 1000 метр квадраттан ашкан болсо, ошону экечек айтып атат. Биз кабыл албайбыз деп атат. Ал эми биз регистрацияны мурда экечекке беребиз. Азыр регистрацияны архитектура берсек, архитектура регистрация кылбайт, экечек кылат. Хорошо. Өкмөттүн токтомун билесиңер, номери жаңы чыккан. Өкмөттүн токтомун жазып аласызбы? Азыр айтат. Өкмөттүн токтому жаңы түзүм боюнча болгондо ошо экечек жоюлду. Жоюлгондо ошо норма коюлуптур. Хорошо. Болду, мен жазып алдым. Тактап коём. Тактап туруп жооп берип коебуз. Азыр архитектура разрешение на строительство бербей койгон. Бербей койгон. Ошо Строительство разрешение бербей алган. Экотехинспекция берип койгон. экечектен регистрация кылып койгонсуң. Жаңы неме менен болсо биз азыр пока биздин жумуш азыркы жылга жаңы башталып аткандан кийин биз ошол азыр пока акт-приемка, госприемка ала элекпиз, ошон үчүн бул бизге неме кыла элек болчу да бүттү. Мен өзүмө жазып алдым. Жазып алдым. Разрешенияларды архитектура берсеңер талап кылып атасыңар. Азыр бербей. Ал эми биз экечекке барып курулуш болсо, же реконструкция өзгөртүү болсо профилинде алып барып берип коесуң. Бирок электронный вариантта берсек, экечек албай бумажный вариантты алып атат. Мына ошону сүйлөшкүлө тигилер менен. Эми биздин чын экечекке положено бүгүн барго электронный вариантты беришибиз керек. Алар экечек албай атат аны. Бумажный деп, бумажный туура эмес. Ошону давай экечек менен сүйлөшүп бериңиздер сиздер. Бизде проблема болуп атат. Хорошо. Дагы башка суроолор барбы? Мен жазып алдым. Дагы башка суроолор барбы? Мира, эң орчундуу маселе да. Мындай болуп атат. Биринчи траншты кагаздарын алып бердик, Бергенде силер айтып атасыңар да. 50% кем эмес объектке стройматериал кесип. Же болсо банк гарантия 2 деп атасыңар. Аденизни да. Бул жерде мисалы үчүн инфраструктураны оңдош үчүн ошол жерден асфальт кыла турган болсоң, же болбосо апарып шагал төшөй турган болсоң, шагал көтөрүп ошо менге мэрия алдыга алып келип, жайлыктын алдыга алып келет. Же деген сөз бар да. Жер деген объект экен, азыр объект да. Андай болбойт. Жайлы анда бул алаңдап келип көтөрүп кийинге апарат. Азыр биринчи траншты албастан тарап кылып атасыңар. Бул жерде мындай болуш керек. Реалдия болуш керек. Эгерде асфальт бар турган болсо, договор болуш керек. Ошону асфальт заводдун кепилдигин коюп койсо болот. Почему асфальтты барып туруп аны 50% поле асфальт. Это неправильно тоже. Ошону караш керек. Ушундай маселе козголуп атат. Жакшы сунуш экен. Ооба. Мира, экөө мисалы үчүн подрядчик асфальт завод менен договор түздү. Же болбосо подрядчик шагалды берген экологический жанагы уруксат бар, ишкана менен ошол жанагы жердин кыртышынан алган топуракпы, же болбосо шагалды алып турган жердин карьердин договор түз да. Ошол договорду түзгөндөн кийин кепилдик кат берсе болот. Себеби деген аны 50% асфальттап келип объект алып келсе. Түшүндүм. Мен да муну жазып койдум өзүмө. Ооба, мен да муну руководство менен кирип, неме кылабыз. Жазып койдум өзүмө. Дагы башка, Анан силер экинчи траншты бергенде АВР 24 80%-тен ашкандан кийин анан экинчи траншты берип атасыңар.
Artık выполнена работа var. Mına yerde biz 50% berip atабызбы? Аткаруу дегенден кийин силер бизден АВР'de 50% алышыңар керек. 80% бұл жұмыс бүтіп беріліп барады. Бұл өте тойлес мира. Болат Қасымовпен сөйлесіңіз керек. Мисал үшін да мына екінші траншты алғанда сіздер айтасыңдар АВР'de 82% бер дейсіңдер. 82% бүткенде жұмыс бүтіп барады. Сіздер 30% беріп қойып 80%-тік нәрсені сұрап алады ақшасына. Сіздер, пожалуйста, 60% ақшаны бергені 60% АВР'ді берсін. Азыр айыл өкмөттөр ушунан эсебинен болуп прокуратура текшергенде айтып атат. Бұл туура эмес деп атат. Себеби текшерүүчү органдар айтып атат. Экотек айтып атат. Действительно. Дагы бир жолу айтайын, Мира. Биринчи 30% бердиңер, э? Ооба. Экинчи траншты алыш үчүн бар го. Биз АВР'ди силерге 80 тапшыргандан кийин экинчи траншты берип атасың. Ал туура эмес ал. Ал туура эмес ал. Ал кантип менен апарып туруп 30% акчаны берип койсоң, өзүңө бөлүштү. Анан кейін апарып 80% АВР'ден апарып берсе, анан кейін акча берип атасың. Экинчи туура эмес экен. Ошол 50% болуш керек. Не более 50% болуш керек АВР. Отчет 50%. Мен да буну жазып коем. Мен да буну руководствого кетирейин. Выполнена работа 50% биз берип атабыз, а силер АВР'де болсо 82-85 алып атасыңар. Туура эмес да. 85-30% пулду берип 80% жұмысты атқарышы мүмкін емес та. Жоқса құрсағын ашып тұрса да, 30% тамақты жесең өліп қаласың да. Ал жақта өздік салым да бар да, Байке. Өздік салым менен дағы иш жасалыш керек та. Өздік салым бар. Сіздер материалдап беріп атат, материалдап беріп қойып атат да. Бұл проблема болып атат. Бұны азыр айыл өтмек бар ғой. Екітек өткенде келіп айтты да. Ошон үшін жұмыс сапатсыз болады. Ошон үчүн 50 дедиңиздер биринчиси 50-тен мына АВР'ни талап кылыңыздар. Туру. Бунда жазып койдум. Караштырып Мен да буну руководствома киргизип айтып коймакчымын. Караштырып жүрүшү жерге караштырма аткарышыбыз керек. Экотек болсо бумажный вариантты алып алса, сиздер болсо 80% АВР'ди алып атсаңыздар, бұл бюджеттік мекемелер подрядчик менен тигилер ортосунда конфликт болуп атат. Анан кийин бул жерде архитектура экотекти текшергенде айтып атат. Бул туура эмес деп атат. Потому что бул идея бар го, Кыргызстан боюнча чыгып атат экен, жаңгар чыгып атат. Хорошо. Дагы барбы? Дагы сиз бияқта кол көтөрүп аткан. Кытураак айтсаңыз. Разрешение на строительство заранее заявка берип атканда сурап атабыз да. Ошолдо туура эмес, например, экотек инспекцияга барып, алардан разрешение алыш үчүн уже подрядчик менен договор керек экен, бирөө аныкталыш керек экен. Аны бизде уже заранее сурап атат да. Эски жылмен бери. Проект еще тендерге берилет учурда эле биз талашып атабыз. Разрешение на строительство. Мындан кийинде бул баягы экотек инспекция формально эле жооп берип коет. Тандабы анан биз катта беребиз дегенди обязательно тиркешибиз керек болот. Бул капитальный строительствода ошондой маселелер болуп атат да. Формально берип кое беречи деп суранып атабыз экотек инспекциядан. Ошол нерсени после тендера сураса жакшы болот. Экотех инспекциядагы разрешениени дейт, после тендерден сурасаңар жакшы болмок дейт. Анткени формально эле берип коюп атат дейт. Бул биринчи ал жакта мына Гостройдун өздөрүнүн жаңы немеси менен чыккан окшойт. Азыр разрешение на строительство суралбай калыптыр. Биз мен анда жазып койдум. Андагы тактап, Гострой менен байланышып неме кылайын. Өтпөй калабы, ошол маселе болуп атат да. Ооба. Түшүнүктүү да. Түшүнүктүү, жазып алдым мындагы. Дагы сизде өзүңүз тааныштырыңыз. Мен Лейлектин начальниги жумугайм. Мен сунушум суроом мындай, долбоорлорду баалоо барагы боюнча 4-чү тиркемеге барып, биздин районубуз толугу менен баягы высокогорный отдаленный зонага кирген да, бардык айылдарыбыз, шаарыбыз. Анан ошол негизде биз 10 деген бал беребиз да. Анан ошол кезде бизде бир 10 чакты айылыбыз кече конфликт чыккан чек ара айылдары да турат да.
Бирок алардын деле баалы 10 балл эле болуп калганда, буларга эч кандай артыкчылык каралбай калганда, ошолордун баллын көтөрүш керек, себеби алардын проектин биз биринчи очередь жылыш керек да, а то биздики бардыгы окшош 10 баллдан болуп калган. Ооба, бизде приграничный менен высокогорный болуп бир эле балл кетет эмес беле? Жок, Приграничный Сунуш каттары мен жазып коеюн. эки жерде турат баалы, бирок экөөнүн тең баалы 10 эле балл болуп калган. бирдей болуп калган. Бирдей болуп Пограничный зона менен высокогорьяныкы. Высокогорный бирдей, ооба. 30-40га чейин көтөрүш керек деген сунушум. Экинчиси, сунушум баягы Исфана шаары, Баткен шаары, башка шаарлар өзүнчө квотага ээ болгондагы биздин Исфана шаарыбызда калп көп, 40 миңге жакын, бирок биздин район ичидеги квотада калп калганда, олордо бюджет жакшы, баягы өздүк салымы чоң болот дагы бүт проекттер Исфананыкы өтүп кетип, баягы приграничный биздин айылдагылар, айыл өкмөттөгү долбоорлорубуз калп калат да. Исфана шаарга өзүнчө квота бөлүп бериш керек, райондон ажыратып турупчу. Биздин айыл өкмөттөрүбүздү колдош керек. Үчүнчүсү, азыр быйылкы жылдагы биздин тендерлерибиздин өткөндө дагы айттык. Азыр 3-чү жолу биз кайра тендерге койдук, бирок эч ким катышкан жок. Себеби быйыл асфальт, битум кымбаттап, ал немени биз аткара албайбыз деп 3-чү жолу. Ооба, ал суроону карап атабыз байке. Азыр мен Болотко да айткам. Ооба, азыр силер боюнча биз эметпесе анан кийин. Кандай 3-чү жол? Ооба. Объем кече тополон Кудай сактасын, ошол тополон болгондон кийин анан Баткенге мындай уяктан Кудайдан бөлөк Кудай кылып турат. Биздер баш болуп көңүл бура баштады да, мына коллегалар турат. Вообще абделерimiz соларга Баткен областынын бардыгына 10 балл коюш керек. Азыр Кадамжайга коюлбайт, Кызылкаяга коюлбайт, Высокогорье коюлат. Мисалы үчүн абделерimiz соларга Баткен областынын бардыгын киргизиш керек. Сунуш ушу жазып алыңыз. чек ара айылдарга көбүрөөк коюш керек. Чегараны хорошо, чегараны Максатта мисалы борборлук кече жаңы жердеги айылдарга 10 эмес, бир 30-40 коюш керек. Өздүк салымды киргизиш керек да токтом. Баткен областын сервер абделерimiz коюш керек. Бир. Экинчиси, Баткен областынын бардык райондорунда башка мамлекет менен чегара деп коюш керек. Мисалы үчүн мен пример айтайын да. Кадамжай району Өзбекстан менен граница, Кызылкая граница, биздин бир часть, билетте часть да, айыл өкмөттүн бир бөлүмү турат. Лейле граница, Баткен граница, Сүлүктү тоже. Ошон үчүн отделенность менен жаңы чет мамлекеттин границаны коюш керек ушуна, Баткен областына. Коэффициенттен баш керек. Ооба, мен да булар жазып койдум сунуштарыңыздарды. Суроолор барбы дагы башка? Өзүңүз тааныштырып айтып бериңиз. Тендерге берилген инженерлик услугалар бар го. Ошондо ушуга берилген тендерлер стимулянт төлөбүрөбү же айыл өкмөттүн өз эсебинен кетеби? Азамат жакшы угбай калды, сиз да бир айтып Инженерингке болбойбу, специалистке ошондогу акча каражаты стимулянттан кетеби же жергиликтүү бюджеттен кетеби дейт. Аны силер проект жазылып атканда жанакы долбоордук сунуш деп мен жанакы таблица көрсөтүмөн го азыр могу жерден деле. Да, көрсөтүп койсоңуз ошол жакка суроо. Мына долбоордук бюджет бул жана проектта предложение деген тиркемедеги 7-чи пунктта көрсөтүлгөн могу таблица. Ушул жерден мен жана айтып кеттим го, мына 1-чи пунктуна силер долбоордук боюнча материалдын жана иштердин сметалык наркын көрсөтөсүңөр. Бул жанакы чисто сметанын суммасын ушул жака көрсөтөсүңөр дагы. 2-чи пунктта мына өзүңөр көрүп тургандай мына спек актысын даярдоого же сметалык документациянын экспертизалоого, уруксат берүүчү кагаздардын же инженерлик кызматындагы услугаларын ушул жака көрсөтөсүңөр дагы. Ушул жерге көрсөтсөңөр, то биз стимгрант жылдын аягына чейин төлөп беребиз услугаларды. Мисалы көрсөтүлбөй бияктан анан бизге квитанцияларын алып келип берсеңер, мына биз деген тиги сметчикке төлөдүк,
тигил эме технадзорго төлөдүк деп квитанцияны алып келип, бирок бул жакка силер көрсөтпөсөңүздөр, анда биз уже төлөбөйбүз. Силер деген долбоор даярдап атканда ушул жакка силер көрсөтүшүңөр керек. Sen tender ötkörmöy turup, tender ötkörmöy turup, sen aylık ötmesine otur bertasın. Onda koşu Esi tenderden mizanlı kulu ötkörсөн, koyson kiftensanın mesin. Töle töre. Mizanlı ötkörüş değil mi? Stümgrant töle töre. Stümgrant talebetini gözünde rasat koyuyor. Şonus ya, sen raskozunu öyle vere. Sen raskozunu töle töre, sen biz tender ötkörüyorsun, sen teknozorun kalmağından köv aylık termeni olay teknozordu. Dogoru değişti aldı. Usluga beni aldı. Dogoru çıkıyor. Eğer sen stümgrantta teknozor çalmasan, tender kim kalmasın, bu adamı ошол норманы кешип акча төлөнөт. Биз стимгрант төлөп беребиз. Стимгранттын суммасынан ашып кетти. Сиздердики мисал деген өзүк салымыңыз. Чыгымдарды көрсөтүшкөн. Менде машка обсуждение болду. Айта бериңиз, мен түшүндүрүп берсеңиз дагы. Мисалы өзүк салымыңар силердики 100 000 болсо, подрядная организация 3 миллионго мисалы утуп алды дейли. Анан силер 100 000 төлөсөңөр дагы биз 2 миллион 900 төлөйбүз. 100 000 ичинде мисалы силерде деген услугалар болот. Мисалы 50 000 деп коелучу. Силер подрядная организацияга 50 000 бересиңер, ал калган 50 000 уже биз беребиз. Толуктайбыз. Ошондо силердин өзүк салымыңар 100 000 толукталып калат. Ошол жерден түшүнүп алсаңар. Ошон үчүн айтып атпайм, силер өзүңөрдөн двойной болуп кетпейт. Төлөткөн да, эгер өткөрүп мыйзам чегинде квитанцияларын алып берсең. Ооба, мыйзам чегинде болуп бүт барадан айтпаймынбы. Барбы суроо. Жана тапшырып атканда ошо долбоор бюджетке ошолордун баарын койгондон кийин анан биз уже төлөйбүз. Жылдын аягына чейин төлөп беребиз. Дагы суроолор барбы, сунуштар барбы, жакшы сунуштар түшүп атат. Ооба, анын баарын эске алып мен жазып коюп атам баарын. Бая, немеде азыр контрактте турган, контракт сөз жок болгон да. Келишим контракт деген сөз жок. Каякта бар экен контракт? Жана контракт түзөсүңөр деп. Жок, төлөдү. Өзгөрүп келген. Контракт эмес, келишим дейт. Сиз контракт деп айтып алыптыр, келишим дейт, өзгөрүү кирген дейт. Андан башка мындай суроолор барбы дагы? Суроолор, сунуш. Суроолор баягы стимгрантты жазып баштаганда болуш керек, регистрация кылып. Анан же болбосо отчет тапшырып атканда. Бул жерге телефонуңузду берип койсоңуз дагы, телефондор сунуш көлдөн да түштү эле, нарындан да түштү эле, жанагы тендерден кийин эконом болгон сумманы стимгранттын тыкынан эле албай жергиликтүү бюджеттен алуу сунушу 50-50 кылып. Мира эменикин группа. Мына көрүнүп атабы буякта? Азыр сүрөткө тартып группа дейт. Суроолор барбы, жок болсо анда болду да, сунуштар, суроолор стимгрант боюнча. Анда Мира. Суроогондо Мира. Угатам байке. Мында отуруп да бизге жогору жактан областтык администрациядан администрация деп коелу, анан кийин мэриядан, акимдерден мындай болуптур да, сунуш бериптир буларга. Кошумча долбоорлорду жазсаңар, үнөмдөргөн акча каражат эсебинен Баткен областыга дагы конкурстарга болсо беребиз депти. Ошол туура эмес. Жок, стимгранттанбы? Ооба. Жок. Жок, үнөмдөргөн стимгрант республикалык
сумма нерселерден целая поддержка баткен форум кечеги событиядан кийин ошол акча каражаттан кошумча беребиз деп биз азыр жок андай сөз болгон эмес Симбрантта, жок андай. Сиз азыр мындай кылыңыз анда. Ал карымшактын сөзү. Ол протокол жогорку кеңеште турат. Бизге ушундай сөз болду да, бизге жогорку кеңеш депутаттар айтып атат. Именно ошо Симбранттан деппи? Кошумча стимуланттан үнөмдөгөн акча каражат эсебинде целая поддержка кечеги событиядан Баткен областына беребиз деп айтылды. Качан? Бул жогорку кечеги Баткен. Мира, бул болгон баягы сунушталган стимуланттар барбы? Баягы доптор сырткаркы баягы сунушталган комиссия жергиликтүү немеде комиссия өтпөй калган долбоорлорду кошумча тизмеге өтпөй калган тизмени берип сунуш сураганда ошону бергенбиз. Онун чыгандары жазылган. Ооба. Эммеде ошол протокол сиздерде жокпу айтылган? Жогорку кеңештен бизге звонок кылып, губернатордан кечеги немелер келгенде Баткен областын колдошчу бар. Дагы керек болсо ушул стимуланттан канча үнөмдөсү ошол нерседен Баткен областы кечеги событияга карата дагы беребиз деген. Аны мен укпап турмун чын эле. Мен мына жазып алдым, мен анан болот келгенде тактап коеюн да. Тактап койсоңуз. Башка сунуштар, суроолор жок болсо анда жыйынтыктайлы. Жыйынтыктайлы. Мира, сизге рахмат чоң. Семинардын катышуучулары сурооңор болсо мына ошо жогоруда айтылган телефондорго чалып жооп бериңиз, любой адреспен жооп бере беребиз. Эмне дейсиз? Симбрант жазгыла. Жардам беребиз. Ошо ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат силерге. Жакшылаңыздар. Рахмат. Жакшы, рахмат Азамат. Жакшылыгыңар. Рахмат, жакшы. Жылдыз эже, записьти өчүрүп коесузбу? Жылдыз эже, записьти өчүрүп коюңуз. Ооба, өчүрүп коем Азамат. Биз жыйынтыктап атабыз.